чыккандан кийин эле биз популярдуу болуп кеткенден кийин артыбыздан эле чыкты да бул Султан, анан дагы бир топ жигит, таланттуу жигиттерибиз. Мына могул жерде Акбар отурат, Мирбек отурат. Ошол кезде аябай жылдызы жанып, аябай жылдыз болуп, аябай популярдуу болуп, сонурлар чыгарып ырдап жүргөндө мындай эми жаш балдар артыбыздан чыгып атат деп көп деле көңүл бурган эмеспиз да. Эми балдар ырдап атат, жаштар чыгып атат депчи. Өзүнүн көрөрмандары бар болчу, убагында аябай эле жылдыз болуп, аябай популярдуу болгон. Байма-бай концерттерди берип, гастролдорго чыгып. Мен болсо Султан менен мындай жакындан таанышканым пандемия убагында жана Адамга адам керек деген чыгарма жазылып атканда ошо баардык ырчылар бар ырдаган кезде ошол жерден чыгармачылык тууралуу сүйлөшүп, ошол жерден жакындан таанып баштадым. Анан чогуу иштешип калдык студиясында. Анан ошондон бери бир топ сонун ырларды жаратты, жакшы чыгармаларды, мыкты чыгармаларды жаратты. Негизи абдан таланттуу экен. Анан сүйлөсө сөз ордунда. Эми баягы көзүн көрүп эле мактап аткандык эмес, мен бул ушул баягы как есть айтып атам да, эми кандай болгонун эле. Бүгүнкү күнгө чейин студиясында чогуу иштешип атабыз. Негизи аранжировканы деле өзү жасайт экен да. Могул жерде момундай инструмент ойнош керек, момундай болуш керек депчи. Султанды эми илгертен эле баары көбү билет, угуп келишет, бирок акыркы кезде чыккан ырлары абдан жакшы чыгып атат да. Жагымдуу. Анан өзү жакшы дагы семьянын, мындай үй бүлөгү дагы мыкты ата экен деп айта алам. Себеби Аселди да тааныйм, үй бүлөсүн жакшы тааныйм. Балдарына, үй бүлөсүнө жакшы мамиле жасайт, жакшы карайт. Дайыма апам деп апакесин оозунан түшүрбөй сиз жөнүндө көп айтып берет. Негизи эле мыкты жигит, мыкты талант деп айтсам болот. Ошол негизи Султанга рахмат. Дагы элиңе кызмат кыла бер. Эң негизгиси үй бүлөң менен, бир туугандарың менен, жакындарың менен бекем ден соолукта, аманчылыкта бол деп айтат элем. Айтканыңыз келсин.